Мен байланыштамынбы? Угуп атабы? Жатам. Чоң ыраазычылыгымды билдирип, жакшы отзывдарды айтып коеюн деп жанатан бери бир саат 2 сааттан бери байланыша албай жатам. Терең ыраазымын ушул курска келип калганыма. Ушул жалпы командаңызга, элин эжеге өзгөчө ыраазычылыгым бар. А точкамды кыскача айтып кетейин. Негизги менин проблемам ушул балам болчу. Разбор алгам сизге, ушу 3 жашта балам ооруп аткан деп. Кудай буйрса жакшы, ден соолугу жакшы болуп калды. Ушул курска жазылып, практикалар менен аябай иштешип атабыз. Аэрозол чачпай, колдонбой калдык. Буйрса кармабай калды, жакшы. Эмне? Астма болчу. Азайдыбы? Ушул курска келгенден бери уже практикаларды иштеп атабыз. Уже баягы чачпай калдык, колдонбой калдык да. Азыр сүткө, бенин сүтүнө да барып келди. Кечээ азыр ысык атадабыз буйрса. Бул жакта да ошо жакшы болуп калды. Ден соолугу буйрса жакшы. Кармабай калды. Ошого аябай сүйүнүп отурам. Диагностика ошол мен бала чагымдан келген практика экен. Ошол ата энеме болгон таарыныч, күнөөлүү сезим, ушул аялдуулуктар боюнча аябай иштеп атам. Буйрса оңолуулар бар. Анан мен негизги ушул эле проблеманы ойлоп эле башка мындай көйгөйлөр экинчи планда калып кеткен болчу да. Анан азыр ошо башкалар менен да иштеп, ушул айлык акым көтөрүлдү, мындай финансылык жактан дагы. Анан жолдошум менен мамилем мурда деле жакшы болчу, азыр андан да жакшы болуп калды. Анан анын да жумуштан карьерный рост болду, айлык акысы көбөйүп, аябай сонун возможностьтор болуп атат буйрса. Анан күтүлбөгөн жерден ушундай нерселер болуп атат. Өзүм да түшүнбөй, мен башка проблема менен келип, анан башка маселелер да чечилип атканына аябай мындай жетине албай сүйүнүп атам да. Анан азыр деле баары чечилип кетти деген жокмун, бирок аздан иштешип атабыз. Буюрса результаттар алдыда. Анан эң алган инсайттарым бул ушул улуу эжекелердин баарын угуп отуруп, ушул биз болбогон эле нерсени өзүбүзгө алып эле кыйналып эле өзүбүздү оорулуу кылат экенбиз. Мындай маселе оңой эле келчү жашоону биз татаалдаштырып алат экенбиз да. Ушул инсайттарды алдым. Негизги ар бир прямой эфирлерге баарына катыштым дей албасам да, убакытка карап катышып аттым. Ошондо ар бир прямой эфирде өзүнчө эле трансформация болот экенсиң да. Алардын баягы оңой эле жашоону, мисалы 30 жыл 40 жыл алып эле өздөрүн өздөрү угурлуу кылыр экен. Анан ушул биз азыр мына жаштарга жакшы сабак болчу нерсе экен. Ушул нерсени оңой эле жашоону, акча деле оңой келет экен, маселе деле оңой чечилет экен. Ушунун баарын алганга чоң жакшы мүмкүнчүлүктөр бар экен, эгер өзүң иштесең, бирөөнү күнөөлөй кылбай. Ушул нерсени түшүндүм аябай. Негизги ушул. Анан сизге эң биринчи ден соолук каалайм. Үй бүлөңүз менен аман болуңуз. Жалпы командаңызга бир ыраазычылыгым чексиз, чын жүрөгүмдөн ыраазычылык болуп атат бул жагы. Ден соолукта болуңуз, ошентип эле элдердин маселесин чечип, өзүңүздүн да бүт каалоо тилектериңизге жетиңиз. Анан жалпы группалаштарга баарына ыраазычымын. Жакшы отзывдар менен буюрса бөлүшүп турабыз. Анан акыркысы эмес, курстарыңызга дагы келишип турам. Рахмат, терең ыраазымын.